Assalamu алейкум, уйут кулуу улуу журтум. Жабыла көтөргөн жүк жеңил болбосо көп түкүрсө көл болот деген элибизде айтылып жүрган улуу сөз бар. Ансыгарда менин дегеним жанымда отурган Садыков улан агам, мынакей менин гана бир тууганым эмес, бүтүндөй кыргыз элинин, сиздин дагы бир тууганыңыз. Бүгүнкү күндө ошол бир аз ден соолугуна байланыштуу боор оорусу менен жабыркап, мына бүгүнкү күндө чоң бир операция алдында турат. Кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Бир тууганым, бир боорум дейт. Арсагада бүгүнкү күндө Улан Байкем ошол боор оорусу менен жабыркаганына байланыштуу алтындай болгон Улан Байкемдин бир тууган иниси боорунун 70%-ын берип атат бир тууганым. Сиздерге айтып жатканыбыздын себеби ошо сиздер дагы ошол бир кайдыгер көз карашта болбой ошол бир тууганыбызга кол сонуп, бир тууганыбыздын бир тууганы боорун берип аткандан кийин биз дагы жүрөгүбүздү, биз дагы каныбызды, биз дагы жаныбызды бергибиз келет. Бирок каныбызды, жаныбызды эч убакта бере албайт экенбиз. Бирок тапкан мүлкүбүздөн, тапкан пайдабыздан ушул кишиге бир тыйын болобу, 1000 сом болобу, жана башка болобу ушундай бир кол сунуп ушул каражат жаатында жардам сурап жаткан мезгилибиз бир тууганым. Операция Кудай буйрса ушу бир нече айлардан кийин, бир нече убакыттардан кийин ошо алыскы Индия жергесинде болот, Индия жергесинде болот. Анан ошо бүтүндөй ошо кайдыгер эмес бир туугандардан ушундай кол сунуп, ушундай берешен, ушундай боорукер, ушундай март бир туугандарыбыздан бүгүнкү күндө жардам сурап жаткан мезгилибиз. Бизди көрүп жаткан көрөрмандарга, бизди угуп жаткан, тыңдап жаткан жалпы бүтүндөй ошол бир туугандарыбыздардан суранарыбыз ошол агабызга, ошол бир тууганыбызга, бирибизге ата, бирибизге бала, бирибизге ини, бирибизге бир тууган ошол Улан агабызга кол сунуп, колдон келишинче ошол каражат жаатында жардам сурай берейик. Тагдыр ташын так төбөдөн бастырып, турмуш талай турган кезде шаштырып, көңүлүмдү көп адамдар сооротуп, өмүрүмдө көп жазашты жакшылык дейт. Улан бир тууганыма жакшылык кылган жалпы бир туугандарга жараткан ыраазы болсун.